Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун Нарын облусуна болгон иш сапарынын экинчи күнү Ат башы районундагы сүттү кайра иштетүүчү ишкана менен таанышуудан башталды. Сүт товар комплексинде өндүрүлгөн продукциялар ички рынокто сатылат жана Казакстанга экспорттолот. Ишканада 50дөн ашуун адам иштейт. Өндүрүш кубаттуулугу сезонунда 55-60 тонна даяр продукцияны түзөт. Заводдун сырлары ар кандай эл аралык көргөзмөлөрдө жогорку сапат наамына татыктуу болуп келет. Белгилүү болгондой Ат башы районунун климаттык шартында завод жыл бою иштей албайт. Күз-кыш айларында чийки сүттүн өндүрүшү кескин азаят. Андыктан аталган комплексти жыл бою иштей турган ишканага айлантуу аракеттери көрүлүүдө. Буга байланыштуу сүт заводунун алдында эл аралык стандарттарга ылайык коопсуз жана экологиялык жактан таза сүт продукцияларын өндүрүүнү камсыз кылып, чыгарып жаткан продукциялардын көлөмүн көбөйтүүгө өбөлгө боло турган сүт товар комплексин куруу боюнча долбоор иштелип чыгууда жана ишке ашырылууда. Дүйнөлүк талабына жооп бере турган жаңы технологиялар келет Ат башы районуна. Бул ферма Кудай буйрса жакшы иштеп кетсе, дагы биздин башка фермерлерге чоң үлгү катары, чоң мисал катары, чоң именно региондорду өнүктүрүү боюнча чоң жакшы мисал болот да, Кудай буйрса. Бүгүнкү күндө сүт комплексинин курулушуна Калинин айылынын жанынан 5 гектар жер бөлүнгөн. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду 40 миллион сом бөлүп берген. Ошондой эле Россиядан, Туркиядан жана Германиядан жабдуулар сатылып алынган. Учурда курулуш иштери башталды. Президент Сооронбай Жээнбеков ишкананын эмгек жамааты менен баарлашып, алардын аймактын өнүгүүсүнө кошуп жаткан салымын канаттануу менен белгиледи. Жерлердеги мындай ишканалар атаандаштыкты өнүктүрүүгө түрткү болоорун, рынокто монополия болбостугун жана жергиликтүү элдин өндүргөн товарларын сатып өткөрүүсүнө жакшы шарттар түзүлөөрүн кошумчалады. Фонд именно 40 миллион сом бөлүп бердик, льготный кредит, 3 жыл льготный проценттерин төлөбөйт. Ошол 3 жылдын ичинде жаңы ферма түзүлүп, бул ферманын ичинде курулуш иштери камтылган жана заманбап оборудование. Европадан жана Россиядан заманбап саатчу оборудованиялар келет. Жана тоют маселеси боюнча чоң өзгөртүү реформа болот да бул тармак боюнча. Мамлекет башчысы Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында ушул эле күнү Ат башы районунун ички жолдорун реконструкциялоо боюнча иштер менен таанышты. Маалым болгондой үстүбүздөгү жылы республикалык бюджеттин эсебинен 3 километр жолду асфальттоо пландаштырылган. Ал иш дээрлик аткарылып бүткөн. Мындан сырткары начар абалдагы Ачак Кайыңды Босого айыл аралык жолу трассасынын боюндагы 6 айылдын тургундарына кыйынчылыктарды жаратып келген. Тургундардын кайрылуусунан кийин аталган айыл аралык жол асфальт төшөө иш планга киргизилген. 2020 жылдын август айында Ачак Кайыңды 1 май айыл аралык жолун асфальттоо башталды. Иштин болжолдуу баасы 5 миллион сомду түзөт. Белгилей кетсек, ички жолдорду оңдоп түзөө жана куруу боюнча иштер Кыргызстандын бардык райондорунда жүрүп жатат. Мамлекет башчысы Ат башы райондук аймактык ооруканасынын ишмердиги менен таанышты. Медициналык мекеменин имараты жакшы абалда экендиги жана санитардык талаптарга толук жооп берери белгиленди. Ат башы райондук ооруканасында 174 адам иштейт. Ал 3 негизги имараттан турат. Оорукананын материалдык техникалык базасы жана жабдуулары заманбап талаптарга жооп берет. Президент ошондой эле жугуштуу оорулар бөлүмүнүн оңдоо маселеси сөзсүз түрдө каралаарын белгиледи. Муну менен бирге келечекте 50 койка орунду жугуштуу оорулар бөлүмүнүн жаңы имаратын куруу мүмкүнчүлүгү каралат. Нарын районунун Кеңеш айылындагы контейнерлерден тургузулган мектептин ордуна жаңы мектеп курулат. Өлкө башчысы 150 окуучуга эсептелген орто мектептин жаңы имаратын курулушунун жүрүшү менен да таанышты. Мектептин мурдагы имараты 1971 жылы салынган жана учурда авариялык абалда турат. Өткөн жылы окуучулар контейнерлерден тургузулган мобилдүү мектепте окууга аргасыз болушкан. Жергиликтүү тургундардын өтүнүчү менен 2020 жылы курулуш иштери башталган. Президенттин Нарын облусуна болгон жумушчу сапары кечээ күнү башталган. Мындай иш сапары менен өлкө башчысы буга чейин өлкөнүн түштүк регионунда жана Талас облусунда да болгон болчу. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар.